Ысык Көл обласынын Тоң районунун Шорбулак айылынын Эркинбаев Самуйбек атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 1935 жылы 7 жылдык Улахол мектеби, 1942 жылы 10 жылдык Улахол орто мектеби болуп, мамлекеттин имараты эскиргендигине байланыштуу 1961 жылы жаңы имарат ишке берилет. 1963-1971 жылдарда жатак мектеп аталган, 2009 жылы Эркинбаев Самуйбек атындагы жалпы орто мектеби аталган. Эски мектептин имараты авариялык абалда болгондуктан 2011 жылы Кумтөр өнүктүрүү фондусунун эсебинен 192 орундуу жаңы мектептин имараты спорт залы менен ишке берилген. Биздин мектебибизде учурда 21 жогорку бөлүмдүү мугалимдер эмгектенүүдө, жана ошондой эле 8 тех кызматкер эмгектенүүдө. Учурда мектебибизде 247 окуучу жана мектепке чейинки даярдоо классында 17 окуучу окуп билим тарбия алууда. 2016 жылы Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасына ылайык шарты бардык санитардык гигиеналык талаптарга жооп берген 25 орундуу ашкана Ысык Көл областык өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, китепкана чогуу ишке берилген. Китепканага Юсаид жана демөөрчүлөр тарабынан китеп фонду толукталып турат. Ошондой эле ушул Ысык Көл областык өнүктүрүү фондунун каржылоосунун негизинде 2018 жылы спорт залга кошумча балдар чечинүүчү жай, 2021 жылы кичи футболдук аянтча, 2022 жылы 100 орундуу актовый зал каржыланып ишке берилген. 2003-2004 жылдары Сорос фондунун сынактарында англис тили мугалими Жусупбековна Гульнара тарабынан проектилер жазылып, мектепке компьютер, ксерокс, проекторлор алынган. 2005-2007 жылдары айылдык билим берүү долбоорунун негизинде техникалык каражаттар жана көрсөтмө куралдар алынган. Бүгүнкү күнү учурдун талабына ылайык жаңы технологиялар мезгилинде мамлекетибизде санариптештирүү саясатына ылайык иштер биздин мектепте дагы алгылыктуу жүрүүдө. Мугалимдер жөнүндө маалыматтар жана окуучулар жөнүндө маалыматтар электрондук каттоолорго алынып киргизилүүдө. Ошондой эле 3 жылдан бери 1-класска дагы каттоо электрондук түрдө жүргүзүлүп келет. Мектептин материалдык техникалык каражаттарын көбөйтүүдө дагы алгылыктуу иштер жүрүп, интерактивдүү доскалар демөөрчүлөр тарабынан жана ар кандай фонддор тарабынан биздин мектепке алынып келинди. Муну менен катар эле мектептин материалдык техникалык базасы жөнүндө отчеттор, финансылык отчеттор дагы ошол тиешелүү мекемелерге электрондук түрдө берилип жатат. Биздин мугалимдерибиз дагы ошол өздөрүнүн санариптик билимдерин өркүндөтүү максатында санарип мугалим, креатив таалим, аян долбоорлор уюштурган окуу семинарларына жана сынактарына катышып, ар кандай платформаларда өздөрүнүн билимдерин жогорулатып, аларды пайдаланып, сабактарында окуучуларга билим тарбия берүүдө. 2013 жылы Тынчтык корпусунун каржылоосунун негизинде бургалоо жолу менен мектепке таза суу киргизилген. Ошондой эле залдын жана окуу кабинеттердин ички жасалгалоосу дагы демөөрчүлөр жана мугалимдердин өздүк салымы менен жасалгаланып турат. Кезектеги ремонтко, ар кандай чарбалык товарларды алууга республика тарабынан бөлүнгөн акча каражатынан сырткары Улахол айыл өкмөтү тарабынан акчалай каражаттар бөлүнөт. Мектептин быйылкы окуу жылында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис долбоорунун негизинде Улахол айыл өкмөтүнүн демилгеси менен мектептин сырты заман талабына ылайык жылууланып, ички конвекторлордун баары алмаштырылып, мектебибиз быйылкы кыштан жакшы жылуу окуучуларыбыз, класс кабинеттерибиз болсо толук бойдон окуучуларыбызга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Мектептин миссиясы мамлекеттик стандартка ылайык окуучулардын билимин жогорулатуу, алардын билим алуу боюнча мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен азыркы коомдо кыргыз элинин каада салтын, маданиятын сыйлап, баалуулуктарын өзүнө сиңире алган, ааламдашуу мезгилинде натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жаңычыл, жаратман, иштирман, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптуу өнүккөн, позитивдүү инсанды тарбиялоо.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жалпы билим берүү уюмдарынын базистик окуу планына ылайык жүргүзүлөт. Окуу программалары бардык предметтер боюнча билим берүү жана илим министрлиги бекиткен программаларга ылайык жүргүзүлүп, окуу жүктөмдөрдү толук аткарууда. Мектепте буларды аткаруу үчүн усулдук кеңештин алдында гуманитардык бирикме, табигый математикалык бирикме, башталгыч класстар бирикмеси жана класс жетекчилер бирикмеси иш алып барат. Мектеп жамааты райондук, областык, республикалык олимпиадаларга жана ар кандай сынактарга активдүү катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келүүдө. Быйылкы 2023-2024 окуу жылында Тоң району боюнча 3-чү орунда туруп, областык турга 4 окуучу катышып, математика предмети боюнча 10-чу классынын окуучусу Рахманова Нурайым 3-чү орун, тарых сабагы боюнча 11-чи классынын окуучусу Орозобеков Санжар 2-чи орунду ээледи. Орозобеков Санжар республикалык олимпиадага жигердүү катыша алды. Алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясына жылыга окуучуларыбыз катышып, 2021-2022 окуу жылында Самойбекова Нестан Төлөнбековна алтын тамга ээси болду. Мен Самойбекова Нестан Төлөнбековна Самойбек Эркинбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 2021-2022 окуу жылынын бүтүрүүчүсү, алтын тамга артыкчылык аттестатынын ээсимин. 11 жыл талыкпай билим берип, артыкчылык аттестатты алуума себепчи болгон бардык мугалимдериме, мектебимдин мугалимдер жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирип, иштерине албан ийгиликтерди каалайм. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына район боюнча негизги тесттин жыйынтыгы боюнча 1-2 жалпы орточо балдын жыйынтыгы боюнча жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп келүүдө. 2017-2019 жылдары USAID тарабынан каржыланган келгиле окуйбуз 2021-2023 жылдары керемет окуу долбоорунун окууларын башталгыч класстын 5 мугалими окуп, алган билимдерин сабактарында кеңири пайдаланып, жакшы жетишкендиктерге жетүүдө. Бул долбоор тарабынан берилген китептери жана көрсөтмө куралдары сабактарда кеңири пайдаланылууда. Изилдөө долбоор боюнча областтан 2-чи орунга ээ болду. Математика мугалими Иманкулова Айнагүл окуучулар менен кошумча жана жекече иштөөдө менталдык арифметика боюнча бир группа менен иштейт. Менталдык арифметика жекеле тез эсептөө эмес, балдардын тез ой жүгүртүп, жыйынтык чыгара билүүгө жана логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрөт. Мектептин класстан тышкаркы иштери областтык мугалимдердин билимин жогорулатуу институту тарабынан иштелип чыккан тарбиялоонун 10 багыты боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Мугалимдерибиз өз билимин жогорулатуу үчүн ар кандай окуу семинарларга жана сынактарга катышып келүүдө. Жыл мугалими сынагында 2019 жылы башталгыч класстын мугалими Камчыбекова Бактыгүл райондук турда 1-чи орун, 2023 жылы башталгыч класстын мугалими Чатырбекова Самара райондук турда 1-чи орун ээлеп, областтык турда таланттуу мугалим наамына ээ болгон. Балдарыбыз көптөгөн офлайн жана онлайн түрүндө республикалык олимпиадаларга жана кароо сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып келүүдө. Баластан интерактивдүү журналы тарабынан уюштурулган көркөм окуу райондук сынакта Рахманова Нурайым 1-чи орунду, республикалык билимкана олимпиадасында Асанбаева Жылдыз 1-чи орунду, Жолчубек кызы Нурзада 3-чи орунду ээлеп, Акмо сынагында Султанбеков Алхан областык турдун жеңүүчүсү болуп, республикалык турга активдүү катышкан. 2023 жылы өткөрүлгөн областык Акмо сынагынын жеңүүчүсү Бараканов Алим Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан уюштурулган Акылман президенттик лицейине сынактын жеңүүчүсү болуп кабыл алынып, учурда окуп жатат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана Ишеналы Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган республикалык билге сынагында Даткайым тобу 1-чи орунга ээ болушкан. Жыл окуучусу 2023 сынагында Орозобеков Санжар жыл окуучусу 2023 наамына ээ болгон. Республикалык ЗН олимпиадасында 6-чы класстын окуучусу Камчыбекова Хатижа 1-чи орунду ээлеп, ноутбук менен сыйланды. Устат Шакирт Борбору 2014 жылдан бери биздин мектеп менен борбордун негизги максатына ылайык окуучуларга музыкалык эстетикалык тарбия берүү максатында Муз чырак жана Умтул студиясы менен биргеликте иш жүргүзүп келет.
театр фестивалі сынагында Тоң районунан 1-нчи орунду ээлеп, областык турга жолдомо алышкан. Устат Шакирт Борбордун чакыруусу менен Аксай айылындагы Балбай Алагушев маданият үйүнүн ачылышына Туура суу айылдарына спектакльдерин тартуулаган. Устат Шакирт Борборунун Ысык Көл областы боюнча 16 мектеп театры ачкан сынакта мыкты театрдык топ деп белгиленип, Талаш шаарында өтө турган республикалык сынакка барышып, 13 мектептин ичинен 9 номинациянын мыкты актер, мыкты актриса аталыштагы 2 номинацияга ээ болуп, мыкты театралдык топ деп белгиленген. Театр кружогу тарабынан даярдалган чыгармалар район, областка чейин коюлуп, Каракол шаарында Жакыптын Бала сурап түш көргөнү 1-нчи орун, Тоң районунда Бетме-бет 1-нчи орун, Бишкек шаарында Абийир кечирбей драмасы 1-нчи орундарга ээ болгон. Манас айтуу боюнча Качкынов Агаяр райондук сынакта 1-нчи орунга, республикалык сынакта 3-нчи орунга, райондук манас айтуу сынагында Ишенкулов Нурали 2-нчи орунга, ал эми көркөм окуу сынагында Асан Кабылова Нурайым 2-нчи орунга ээ болушкан. Мектебибизде президенттин жарлыктары менен лидер балдарыбыздын Ак Тилек өзүн өзү башкаруу уюму иш алып барат. Уюмда милициянын жаш достору, жаш тескөөчүлөр жана ыктыярдуу өрт өчүрүүчүлөр тобу биргеликте иштешет. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде мектебибизде драмалык кружок, ыр-би, декоративдик прикладдык көркөм кол өнөрчүлөр жана дене тарбия кружогу иш алып барат. Жыл сайын өткөрүлүүчү Шакен Мамбетаипов атындагы фонд уюштурган көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы аттуу сынакта алдыңкы орундарды багындырып келишет. Ыр-би боюнча Ысык Көл жылдыздары жана көптөгөн кароо сынактарда алдыңкы орундарды ээлешүүдө. Спорт жаатында мугалимдерибиз жана окуучуларыбыз көптөгөн ийгиликтерди жаратууда. Мугалимдер арасында өткөрүлгөн спартакиадада мугалим эжейлерибиз Тоң району боюнча алдыңкы орундарды багындырып, областык оюндарга катышып келүүдө. Окуучуларыбыз манасиадалардан жана мектеп лигасынан райондук, областык оюндарда байгелүү орундарды ээлешүүдө. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык спорттук иштер мектебибизде жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгында мектеп окуучулары көптөгөн ийгиликтерге жетишүүдө. Райондук, областтык оюндарда жакшы месторду алып жүрөт биздин мектептин окуучулары. Кадыров Эдил 11 классты аяктап жатканда волейбол боюнча кандидат мастер спорт чеберчилигине ээ болгон. Бердибеков Нурадил волейбол боюнча Кыргызстандын Генже курама командасында ойногон. Азыркы мезгилде Отор курама командасында ойноп келет. Нурадил дагы волейбол боюнча кандидат мастер спорт чеберчилигине ээ.